Кутматаныңыздар менен биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Негизи дем алуу системасы организм менен сырткы чөйрө менен аба менен ортосунда газ алмашуунун ишке ашыруусу органдардын жыйындысы деп дем алуу системасы аба өткөрүүчү жолдордон турат экен. Мурун, көңдөйү, көкө кекиртек жана бронхтор жана өпкөдөн турат. Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билим өркүндөтүү жана кайра даярдоо медицина институтунун лор кафедрасынын башчысы Сулайманов Жумабек Сулайманович медицина илимдеринин доктору, профессор бүгүн бизде конокто келип отурат. Саламатсызбы агай? Кутман менен кандай келип алдыңыз? Бүгүнкү иш күнүңүз жакшы башталдыбы? Мына ушундай сиздердей дарыгерлерди таң эрте чакырып, түз эфир аркылуу калктын саламаттыгы үчүн кулактарына күмүш сырга кылып, жакшынакай кеп кеңеш сурап, түз эфир аркылуу чагылдырып берип жатабыз. Агай, келиңиз эми жакындан таанышып өтөлү. Ушул кесибиңиз менен канча жылдан бери эмгектенип келатсыз? Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Мен бул кесипте мединститутта 78 жылы бүткөм. Ошо жылдан баштап эле лорго ошо кафедрага кирип, ошо бойдон эле бүгүнкү күнгө чейин мына Кудайга шүгүр иштеп келатам. Профессордун кандидаттыгымды защита алдым, андан кийин докторскийди. Ошо кулак мурун тамак кекиртек, ошо баары бизге кирет, кекиртектен бери. Андан кийин бүгүнкү күнү иштеп колдон келген жумушту жасап келатабыз. Рахмат чоң. Абдан жакшы. Айтсаңыз, алгач сурообузду берип баштайлык. Пневмония коронавируско туш болгондордун канында кычкылтектин деңгээли төмөн түшүп кетип, бул дем алуу функциясынын бузулушуна себепкер болот экен да. Ошол туурасында толугураак айтып кетсеңиз. Бүгүнкү күнү мына ковид күчөп атат, экинчи пандемия. Андан башка мына жаз, күз дайыма грипп болот. Ковид менен грипптин айырмасы жок. Экөө тең баягы себепкер бул вирус. Тигиники ковидтики, бул грипп, парагрипп, грипптин эмелери. Таасири бирдей эле. Болгондо эле эки айырмасы бар. Ковидте вирусу өтө мындай бат органдарды талкалай берет, сезгентип өтө. Анан кийин аягы көбүнчө азыр көрүп атпайбызбы? Көп өлүмдөргө алып келип атат. Душара кылып. Бүгүнкү күнү өтө абалдагы кыйын. Эмне дегенде бүгүн эгерде айта турган болсок, статистика дагы толук эмес. Чындыгын айтыш керек. Эмне дегенде мына экинчи пандемия башталды. Башталгандан кийин экинчи пандемияда көбүнчө биринчиде деле ошондой болгон. Экинчиде дагы азыр көбүнчө үйдө дарыланып атат. Дарыгерлер үйүнө чакырып, анан кийин кээ бирлер акча төлөйт, кээ бирлер таныш менен дарылайт. Ана мен деле мына үй бүлөм менен ооруп чыктым биринчи пандемияда. Үйдө эле дарыландык. Балам да өзүлөрү медик келиндер, ал деле ошо үйдөн, досторум баары эле үйдөн дарыланды. Мунун баары статистикага кирбей калды. Ошон үчүн айтам, бүгүнкү статистикада анча-мынча толук маалымат жок аякта статистикада деле. Баягы сиз өзүңүз дарыгер катары үй шартында дарыландым деп атпайсызбы? Ал эми жалпы башка телекөрүүчүлөрүбүзгө үй шартында дарылануу кооптуу эмеспи? Коркунуч жаратпайбы? Эгерде баягы өзүң медик болсоң, же болбосо тааныштарың медик болсо, бул жерде деле өтө баягы жеңил желпи эмелерди дарылай берсе болот үйдөн. Анан өтө эме болуп кетсе, өрчүп кетсе бул оору, баягы өтө оору абалга кирип калса, бул жерде, конечно, өтө эме татаалыраак. Бул жерде, конечно, стационарга барып дарылаш керек. Ал эми аталган оорулардын жабыркагандардыга кандайдыр бир өпкө үчүн гимнастика менен дем алуу органдар үчүн эме машыгыш керек дейт да. Гимнастика. Атайын ошо өпкөгө гимнастика менен. Ошол турабы, деги эле өпкөнүн оорулары үчүн дем алуу гимнастикалары канчалык маанилүү? Бул маанилүү чындыгында эле. Бирок жаңы гимнастика деле эме бербейт. Жакшы результат бербейт. Эмне дегенде бул комплекстин дарыланыш керек. Дармек дагы кириш керек. Анан кийин жанагындай эме дагы гимнастика дагы керек. Эмне дегенде өпкө сууга толуп, суюктук сезгенгенде баягы эме суюктук эме бөлүнүп чыгат. Анан ал бир коюлат. Анан ошондо баягы дем алган эмелер, органдар
эмесе ичкере баштайт. Трубкалары. Анан өпкөгө барганда деле өпкөдө эң негизги бул акыркы альвеола деп коет, газобмен жүргөн жер. Ошо дагы толо баштайт. Анан толо башканда газобмен болгондо көбүк пайда болот. Пена деп коет. Ал дагы тоскоол болот. Эң негизги бул жерде коркунучтуу ковидте, ошондой эле гриппте деле, но ковидте көбүрөөк болот. Ковидте жанагындай суу толуп, анан кийин абада өткөнү да кыйналып өтүп калат. Биринчиден, экинчиден бул жерде эң коркунучтуу бул кан тамыр. Кан тамыр сезгенип, кан коюлуп кетип атат. Кан коюлгандан кийин, кан келбегенден кийин газобмен жок. Кан көбүнчө жанакы эме менен кетет. Кан менен келип, кислород өзүнө тартып алып, эми вена менен келген эме ал болсо жанагы углекислый газ деп коет, аны чыгарат да, ошо менен бүт денедеги органдын баарына ошо кислород жеткизилет кан тамырлар менен. Эң коркунучтуу эмне дегенде бул жерде өпкө жабыркаланып аткандан кийин бул жерде газобмен начарлап, анын үстүнө ошол жерден башталат. Анан газобмен жок болгондон кийин, кислород жетишпегенден кийин киши жанагы кишилер майып болуп каза болгондор да ошондон кислород жетишпей. Тиги кан тамыр эң негизгиси бул коркунучтуу, бул кан тамыр коюлуп эмелерге эметип кетип атат. Коюлуп, анан кийин кан жүгүрүшү өтө начарлап кетип, ошондон болуп атат. Түшүнүктүү. Рахмат, айтып өтсөңүз. Дал ошол пневмонияда негизи көбүнчө өпкөгө басым жасап атпайбызбы? Анан да ошол өпкө менен биргеликте эле ошол учурда адамдын дагы кайсыл органдары жабыркайт? Өпкөдөн башка арас кан коюлгандан кийин биринчи баягы сезгенген өпкө болуп атпайбы? Өпкө болгондон кийин биринчи өпкө жабыркаланып, анан кийин жанагында болуп атат. Андан башка кан коюлгандан кийин жаңы эле өпкө да болбойт. Анан кийин тиги эмелерге дагы кислород башка органдарга дагы жетпей калса, алар дагы жабыркаланат. Анан ошондуктан жанагы айтып атышпайбы? 45тен 40тан кийинки кишилер абайласын, 60тан ашып калгандар. Эмне дегенде бул 40тан кийин оорулар көбөйө баштайт. Тигиним ооруду, бөйрөгүм ооруду, тиги организм алсыздап, алсыздап, анан кийин сахарный диабет пайда болот. Дагы көп кишилер башка оорулар да пайда болот. Анан ошолор кислород жетпесе, алар дагы прогрессировать этип кетет да, анан кийин жанагындай коркунуч баягы тиги улгайган кишилерде ошондо көбүрөөк эме болот, коркунуч. Айтсаңыз, эми ушу коронавирустун жеңил формасы мен жабыркандарга көбүнчө пирамида формасына жат деп сунушташат экен айрымдаргачы. Бул какырыктын жеңил чыгышы, бат чыгышы депчи. Туура. Бул ошол туурабы же кайсы катары кандай айтасыз буга? Буга жанагында бул эгерде мындай карап көрсөк, механизмы жөнөкөй да, өпкө анан кийин какырык болгондон кийин какырык чыкмайынча тиги аба барганы менен тиги жерге альвеолага жетпей калып атпайбы? Анан ошондуктан жанагы пронпозиция деп коет, жамбас жакты өйдө көтөрүп, өпкөнү ылдыйраак кылып, өзү самотек менен кетсин, анан жөтөлгөндө чыксын деп атат. Кандайдыр бир ыкма менен, Да, ушундай бир ыкма менен. Бирок бул жерде бир кемчилик бар. Бул жерде эмне дегенде баягы биздин жанагы жумушчу топ эметип чыкпадыбы, иштеп чыгышпадыбы? Ошондо да кемчиликтер бар. Мен булар менен толугу менен кошула албайм буларга. Булар жумушчу топ биринчиден эки кемчилиги бар. Биринчиден булар 4-5 эле кесип менен жанагы жумуш топ эметип, анан ошо разработка кылган бул дары ыкманычы. Бул жерде бүт кесиптердин баарын чогултуп туруп, анан кийин бореки эмени ыкманы иштеп чыгыш керек эле. Бул биринчи. Экинчиси эң эме бул жанагы воздун сунуштары бар. Бул ушул эки топ биринчи да 4-чү версияга чейин алып келген топ. Кемчилиги мында да ошол эки воздун сунушунан чыга албай калды. Эмне дегенде эгерде анын сунушунан чыгып кетсе, башкача кеңеш берсе, дарылоо ыкмасын, анда воз эме бербей коет.
акчалай жардам, дары менен жардам бербей коет. Эмне дегенде биздин сунушту силер аткарып алгандан кийин силерге мындай эме жардам болбойт деп, ошондон мен ойлойм, ошондон бул ширеки туура эмес. Эмне дегенде мына эме боюнча тиги ВОЗдун сунушу боюнча мен даже эмени жазып алдым эле 4-чү версиясында 85-чи секциянын 6-чы барагында биздин эмелер жазаган ыкмалардын немелеринде. А жерде эме деп турат. Согласно решением ВОЗ не рекомендуется в легкой, бессимптомной легкой и средней тяжести не применять антибиотики, гормоны и гепарин деп атат. Бул деген эмне деген сөз? Муну эмне үчүн мен муну менен макул болбой атам бул сунуштар менен? Эмне дегенде бул жеңил желпи форманы дарылабасаң башында күчөп кетет. Күчөп кетет да, күчөгөндөн кийин аны дарылаш өтө кыйын да. Анан ошондо менин неме боюнча буну жанагындай өлүмгө алып келип атканда ошондой болуп атат. Себептердин бирдин бири. Рахмат. Муну болсо жанагындай эме болуп бар эмеспи? Германиянын врачтары, музду көргөндөрсүң, уккандарсың, итальянский врачтар дагы такыр бул сунуш менен ВОЗдун макул болбой буларды кабыл албай коюшту. Башкача өзүлөрүнүн дарын ыкмаларын алып чыгышты. Айтып өтсөңүз, мына дал ушул өнөкөт ооруларды өтүшүп кетпеш үчүн алдын алуу жолдорунун эң зарылдыгы, маанилүүсүн айтып өтсөңүз. Кан тамырды эметиш керек. Убагында канды суюлтуш керек. Эң негизгиси анан кийин жана көбүк пайда болуп атат деп атпайбы, альвеола. Ошолорго эң мен айтып кете турганым, биринчи жанакы ингаляция кылыш керек, спиртовый. Спиртовый ингаляция эмне үчүн айтып атам? Муну болсо спиртти илгери биздин Иса Канович Акунбаев илгери эле сунуш кылган. Как пеногаситель деп. Ошондо биринчи спирт колдонуш керек. Спирт 3 эмеси бар, таасири. Бир жанагы пенада көбүктү кетирет, бошойттан альвеола. Андан кийин шишикти кетирет. Эң негизи бул дагы үчүнчү дагы абдан катуу эми жакшы эмеси, бул таасири микробду өлтүрөт. Антибиотиктин ордуна эметилет. Андан кийин жанагындай эмени колдонуш керек, гепарин. Айтып атпайбы, менин коркунучтуу бул кан куюу, ошон үчүн гепарин. Гепаринди бул жерде дагы бир мүчүлүш бар, эменин тобунда жанагы жумушчу топтун 7,5 миң дозировканы 7,5 миң единица менен гепаринди колдонуш керек деп атат. Бул передозировка. Бул передозировка да жаман. Ошон үчүн муну 5 миңден ашырбаш керек. Единица деп турат гепаринди. То есть 1 миллилитрден ашырбаш керек. Эмне дегенде аны ашырып берсең, жанагындай кан суюлуп кетет, андан да киши өлүп кетет, кан кровотечениеде. Рахмат. Анан кийин жанагы гормондорду колдонуш керек, антибиотикти колдонуш керек. Баарын бир маарда комплексно колдонбосок, жанагындай өтө оор абалга чүрүрүп, анан кийин жанагындай жоготуулар ошондон көп болуп атат. Терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо биздин студиябызга келген конок менен маегибизди улантабыз. Ал эми айтсаңыз агай, негизи дем алуу системасынын оорулары туурасында бронхит, өлкөнүн сезгениши жана башкалар да бар го. Ошол туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Бул биринчиден баягы бүгүнкү күнү баягы грипп, парагрипп же ковид деп атпайбыз. Баары эле эмнеден башталат? Биринчи жанагындай мурун аркылуу кирет. Өйдөнөн ылдый келет. Ошондо биринчи мурундан баягы шишип эметкенде, сезгенгенде биринчи эмелер тиги жит сезими начарлап атпайбы? Жит, андан кийин тамактын даамын билбей калып атат. Анан ылдый түшкөндө трахея бронхитке жанагындай сезгенгенде какырык пайда болгондо жанагындай жөтөл пайда болот. Биринчи кургак, андан кийин баягы какырык чыга баштайт. Ошо өйдөнөн ылдый. Анан кийин өпкөгө барат, андан ылдый. Ошо өпкөгө барганча дагы бир убакыт кетет. Кээ бирде 3-4 күн кетет, же 4-5 күн кетет. Анан ковидте бир
5-6 же болсо ашып кетсе бир жуманын ичинде өпкө барат. Анан башында жанагы бессимптомный эмеде кишилер билбей калып атпайбы. Жеңил желпи жүрө берет, жакшы экен деп эле. Анан кийин баягы өпкөгө жеткенден кийин, анан кийин баягы оорулагандан кийин, анан кийин кайрылып атпайбы. Ошол экен бирдике бир мүчөлүш ошо элдерде кечирээк эметип калат кээ бирлери. Сиз башында айтып кеттиңиз, бул баягы адамдын жыт сезбей, даам билбей калат депчи. Бул ошо кээ адамдар айтат, бул организмдин күрөшүшү депчи. Сиз буга кандай карайсыз, жандай эмеспи? Жок, бул күрөшүшүн баары эле баягы сезгенден организм күрөшө баштайт. Оору менен. Бул жанагы вирус, грипптики да, ковидтики да бир айтып кетейин. Бул эки таасири бар. Эки таасирин билмейинче бул эме менен күрөшө албайбыз эч качан. Бул эки таасири биринчи нейротропный деп коет, нервтерди талкалайт. Сезгенден. Ошончо жана жытта билбей, тамактын даамын билбей, ошентип аткан. Анан кийин экинчиси болсо жанагы вазотропный дейт. Кан тамырды талкалап атпайбы. Кан тамыры талкалган сезгенгенде кан коюлуп кетип атат. Ошон үчүн жана дарылаганда ушу экөөнү эме кылыш керек, көңүл буруш керек. Эң негизги жанагы кан тамыры коюлгандан ошондо канды суюш керек. Андан башка ылдый түшүп анан кийин биринчи вирус. Вирус бир канча бир 5-6 күндөн кийин көп болсо бир жумадан жоголот. Ана жана немистер айтып аткандай, биз өлгөн кишилердин баягы анализ кылганда вирус жок, бактерия деп атпайбы. Эмне дегенде биринчи вирус, анан вирус жоголуп туруп, анан кийин сезгенгенде анан баягы бактериялар өзүнүн ишин баштайт. Экинчи этап башталат. Ошон үчүн анда антибиотик керек. Анда шишиктерди кетиштирүүнү гормон керек деп атканыбыз. Анан мен жана айтып кеткендей гепарин деп, жана дозировкасын айтпадым, андан ашырбаш керек. Гепаринден башка дагы ошо канды кармап туруш үчүн аспирин керек. Аспирин 2 таблеткеден 1 граммдан 3 маал. Андан башка гепаринден, то есть аспиринден башка эң дагы никотиновая кислота деп коет. Мунун баары кан суюлтканга. Анан кийин бул жерде гепарин 7 күн эметилет, сайылат. Колдонуш керек. Андан кийин параллельно сразу жанагындай аспирин менен никотинка. Анан бизде түшүнүк бар медицинада, синдром рикошета деп коет. Барып эгерде гепарин токтото алсаң, терс. Анда жанагы синдром рикошета кайта обратный реакция берет да. Ошон үчүн ошо болбош үчүн жанагы аспирин, никотинканы аны болсо дагы гепарин бүткөндөн кийин дагы бир 3 күн колдонуш керек. Ушунун баарын комплексно баарын эметпесек, жакшы таасир кыла албайбыз, жакшы айыктыра албайбыз. Баарын колдонууга аракет кылыш керек. Бир комплексно башташ керек. Жеңил формадан. Жарагандай эле мен дайыма мисал кылып келем. Өрт чыкса, жаңы өрт чыкканда өчүрүш жеңилирекпи? Же болсо бушу көбөйгөндөн кийин такыр эчтеке калбай күйүп кетет. Эчтеке кыла албайсың. Ооба, ээ боло бир заматта ээ боло албагансың, бир заматта килеген үй күйүп кетет. Жарым саат, 1 сааттын ичинде. Ошо сыяктуу эле бул ооруну да башынан дарылап токтотпосоң, күчөп кеткенден кийин дарылаш өтө кыйын болуп калат. Туура айтасыз. Айтсаңыз, дал ошол коронавирус оорусуна чалдыккан адамдарга баягы өпкөсүнө 1 жылга чейин гимнастика дем алуусуна гимнастикаларды жасап туруу керектелет дейт. Ошол чындыгы барбы? Туура. Көп учурда ошо кишилер дагы көп өзүнө келе албайт, шалдырап, баягы дем алганы да кыйналып жүрөт. Ошон үчүн баягы сезгенгенден кийин өзүнүн калыбына келиш керек өпкө. Ошон үчүн жана гимнастика, дем алгандарды эметиш керек, басыш керек, эс алыш керек. Анан ошо ооруп атканда өзгөчө тамак ашка дагы көңүл буруш керек. Суюктукту дагы капелин эмес, жанагындай суюктукту бир 2-2,5 литрге чейин мүмкүн болсо ичиш керек. Кайнак суу көбүнчө, Кайнак суу болобу, тамак, суюк тамак болобу. Эмне дегенде баягы киши бул жерде аппетит да болбой калат. Тамак ичкиң келбей калат, кенедей эле ичесиң, анан кийин организмге суу керек. Организм жөнөкөй эле оорубаган киши бир суткада бир 2 литр суюктук суу ичиш керек. Анан тиги жерде интоксикация болот, суу албай калат. Ошон үчүн көбүрөөк суюктуктар ичиш керек. Капельницаны эмес, эмне дегенде аякта да отек болуп кетиши мүмкүн. Анан баягы мындай кадимки
күнүмдү ичип жүргөндөй эле, бирок ичкен суюктугу ичип туруш керек. Тамакты күчтөп ичиш керек. Шалдырап ичип албай. Рахмат агай. Ошол биз дем алуу системасы туурасында сөз кылып атабыз. Айтсаңыз, ошол жасалма дем алдыруу кандай учурда пайдаланылат? Бул өрчүп кеткенде. Бирок өрчүп кеткенде да бул искусственный вентиляция легких деп атпайбы? Муну жанагындай өпкө эгерде суюкка толуп кетсе, жерде жанагындай искусственный вентиляция деле жардам бербей калат. Жардам бербей калат. Кислородный концентраттын деле жардам бербей калат. Ошон үчүн жанагыларга көп маани бериш керек. Жанагындай жана пена толуп кетсе, жана суюктук толуп келсе, аны жанагындай какыртып, жанагындай промпозиция деп атпайбы, ошо үйрөт. Ошолор дагы жардам берет. Анан кийин артынан баягы чапкылап, массаж сыяктуу кылып эметкенде баягы жөтөлсө, какырык чыккандай болуш керек. Бошотуш керек өпкөнү. Альвеолаларында суюктуктан. Антпесе газомен болбойт. Анан кийин жана ИВЛдын деле баягы чөп эметип кеткенде ИВЛ кылганы менен жерде дагы бир маселе бар. Бронхолаваш деп коет. Аны жазабасаң деле ИВЛдын жардам бербейт. Аны жанагы врачтар деле, московский врач эмелер деле айтып атат, башкалар деле ИВЛ кереги жок деп атпайбы? Керек. Бирок жанагындай бронхолаваш деп коет. Ошону жазаш керек. То есть жанагындай интубационный трубканы эметкенден кийин трахеяга киргизип, анан кийин ошо дем алып атканда эмеге ошо трубкага суюктукту, антибиотик, гормон эмелерди куюп туруп, анан сордуруш керек. Сордуруп жанагы эмени алып чыгыш керек. Жанагы эме деле ошондо да. Жана массаж деп атпайсыңар, мындай пропозиция. Ал деле ошо, только механизм мындай жаткызып, анан кийин чапкылаганда баягы эме суюктук чыгып кетсин, өпкө бошоп, альвеолдор бошосун. Суюктук деген эме мааниде жазылат. Агай, кечиресиз, чоң рахмат айткан кеңештериңизге. Бирок бизде убакыт чектелүү экен, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Мына ушундай таң эрте келип түз эфир аркылуу калктын калың катмарынын саламаттыгы үчүн кеп кеңешиңизди бергендигиңиз үчүн. Анан ошол маек соңунда сизге эркин микрофон берели, келиңиз. Бүгүн эмне деп айтам керек? Үчү пандемияда азыр мына экинчи пандемия, биринчи пандемияга караганда мен ойлоп атам дагы көбүрөөк болуп атат. Анан элдер жабыркап оорулуу дагы өлүмдөр да көбөйүп кетип атат. Ошондуктан мен айтат элем, элибиз аман болсун, эл ичинде баарыбыз аман бололу. Ооруларды жеңип чыгалыбы бүгүнкү күндө. Анан кийин жанагындай көп маани профилактикадагы бир көңүл буруп кетсем деп ойлоп атам, бул жанагындай масканы кийип жүрүш керек. Жанагындай той топурларды азайтыш керек. Той топурларды бүгүн эмне дейм? Бүгүн мына ону өткөрбөй койсо деле болот. Эртең деле үйлөнүү тойду деле, үйлөө менен илгери биз деле ошондой кылчубуз. Мен деле үйлөнгөндө бир 10 чакты туугандарыбыз менен өткөрүп койгонбуз, үйлөнүү тойду. Анан кийин мына бүгүнкү күндө деле мына биз жүрөбүз. Мына той топурлар барганда көрүп атабыз да. Маскасы жүрөт. Өбүшүп, кучакташып, ушуларды койсок болот эле. Эмне дейм, элибизге тынччылык каалайт элем. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздин да иштериңизге ийгилик каалайлы, агай. Баягы бүгүнкү күнүбүздүн баатырлары албетте сиздер ошо калктын ден соолугун, биринчи байлыгын сактоо үчүн эмгегиңиздерди аябай үзүрлүү эмгектенip ден соолук каалайбыз, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен бүгүнкү күнү дагы бир эмени айтып өттүм. Бүгүнкү күнү мына биздин министрликке жаңы министр келди. Бул өтө жакшы. Бул эмне дегенде баягы клиницист, бул өзүбүздүн эмелерин жакшы билет. Ошондуктан көп нерселер азыр киргизип атат. Эмне дегенде бүгүнкү күнү биздин медицина өтө ылдый төмөн түшүп кетти. Ооба, сизге сөзүңүзгө кошулабыз. Көтөрүш керек. Убакыт көргөзөт. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто Жуманбек Сулайманович, медицина илимдеринин доктору, профессор келди.